Достор, саламатсыздарбы? Мени адатта айтышат. Ыдырыс сындыган айтат, ыдырыс жамандыкты гана айтат. Жакшы сөз айтпайт дейсиңер. Мен азыр сиздерге жакшы сөз айтам, көрөбүз анан кийин жанагы ошо жакшы сөздү кимин көрөт экениңерди. Мен көбүнчө жаман сөз айтсам, ушу жамбашыңардан жата калып көрөсүңөр. Анан жаман сөз айтсам, ошону жактырасыңар, лайкты көп коесуңар, жанагы пикирди көп жазасыңар. А жакшы сөз айтсам, кайдыгер болосуздар. Ошондо күнөө мендеби же күнөө сиздердеби? Мен азыр сиздер менен мындай разборка кылгым келбейт, бирок жакшы сөз айтайын деп атам. Мына мисалы, Ошто дагы бир жаңы завод пайда болду. Негизи эле ушундай завод пайда болду, өндүрүш пайда болду, бир фабрика түптөлдү деген сөздү айтканга мен аябай куштармын өзү. Ачыгын айтайын, мен ошо күркүрөп бир жерде бир станок иштеп атса, бир өндүрүш болуп атса, мен сүйүнөм ошого. Бизде дагы өзүбүздө өндүрүш пайда болду. Өзүбүздүн жигиттер, өзүбүздүн кыздар, өзүбүздүн мекенибизде, өзүбүздүн айылыбызда, өзүбүздүн жерибизде, өзүбүздүн шаарыбызда иштеп атат. Салыгы бизге түшүп атат. Жанагы ушул жерде бала чакасынын кашында отуруп иштеп атат деп мен сүйүнөм. Орусияга барып, орустардын кордугун көрүп, Казакстанга барып, алардын кордугун көрүп, ар жерде ар кимдин көзүн карап жүргөндөн көрө, жок, мына жерде ушундай өндүрүш өзү түптөлүп атат. Ар бир өндүрүш бул өзүбүз үчүн бул бакубаттуулук, бул сыймык. Эми ошондой сыймыктуу иштердин бирөөсү мына бул. Мына Айнек Групп деп Оштун төбөсүндө дача деп коет. Ошо дача деген айылы тарапта бул өндүрүштүк зона өзү негизи. Илгери өндүрүштүк зона болгон, азыр эми мына үйлөр салынып кетти, бирок бул жер негизинен алганда өндүрүштүк зона. Ушул өндүрүштүк зонада мына ушул Айнек Групп деп аталган жаңы завод түптөлдү, достор. Мен муну сүйүнчүлөп айтам. Мен өзүм сүйүнүп айтам, кубанып айтам. Анан эмне үчүн муну айтып атам? Биз Өзбекстан заводторунан, Казакстан заводторунан, Орусиянын заводторунан көз каранды болуп келгенбиз. Бирок азыр эми өзүбүздү акырындап түптөлүп, ушу балдар аз-аздан болсо дагы ушул өндүрүштү мындай бутуна тургузуп келатышат. Эми ошол завод менен тааныштырайын. Бул Айнекстан деген эми сөөгү ачыгын айтыш керек чет элдиктердики. Себеби баягы мындай эшик, терезелердин профилдерин, пластигин, алюминден жасалган профилдерин бардыгын көбүнчө азырынча бизде Кыргызстанда ошондой завод ачыла элек. Ошон үчүн профилдерин булар чет өлкөдөн сатып келишет. Бирок ушул жерде монтаждашат, ушул жерде бириктиришет, ушул жерде курайт, ушул жерде жасайт. То есть мындай алганда эти биздики азырынча. Кудай буйруса бизде дагы мына Баткен тараптан жанагы алюминий заводторубуз ачылып кала турган болсо, пластик заводдор ачылып кала турган болсо, анда ушул заводдор эртең ошону мына мен ачам, мен кылам же мен сатып алам деп турганга даяр болуп калат. Мына ушундай туугандар. Ошол эти биздики, ошол заводду айтып берейин. Жүрүңүздөр. Бул ата мекендик өндүрүш. Өзүбүздүн жигит кыздар иштейт. Эгерде ушул жерге кардар болсоңуз, биринчиден сапатынан өкүнбөйсүздөр, ылдамдыгынан, тейлөөдөн өкүнбөйсүздөр. Экинчи жагынан сиздер төлөгөн акча кайра эле өзүңүздө калат. Эртең эле өзүңүзгө эт болуп келет. Эртең эле өзүңүзгө кант болуп келет. Эгерде чет өлкөнүн же башка бир чет өлкөлүк өндүрүшкө таандык, мисалы жанагы конкуренттер экен, булардын конкуренттери, алардын аттарын айтпай эле коеюн, ошо атаандаштардын профилин ала турган болсоңуз, ошолордун мындай эшик терезесин жасап сатып алсаңыз, анда ал акчаңыз Өзбекстанга же Казакстанга чыгып кетет. А бул жерде мүмкүн болушунча жок эле дегенде бир 50-60% ошол акчаңыздын мына өзүдө калат. Ошон үчүн мүмкүн болушунча ар бир мындай кыргызстандык ошол товар бизде калсын, акча бизде калсын, биздин балдарга ошол акчабыз тийсин, биздин балдарга пайдасы тийсин. Ошол балдарга акчабыз тийсе, айланып келип ошол бала кайрадан келип туруп менден машинасын оңдотот, менден кирпичин сатып алат, менден эмерегин сатып алат, менден эт сатып алат, менден сүт сатып алат деп ойлонуш керек. А эгерде чет өлкөлүк бир өндүрүштү сатып алсаңыз, анда акчаңыз ошо ойдон кетет, чуулдаган бойдон. Кайра кайтып келбейт ал. Кеттик. Салам алейкум. Так, кандайсың? Жакшысыңбы? Заводуңар кут болсун. Рахмат. Жакшы болуптур, жакшы жерге курупсаңар, ичи кенен экен. Мага ушул заводуңар жөнүндө айтып берсеңер. Мен аябай сыймыктанып атам, сүйүнүп атам, силер үчүн деле кубанычтамын. Анткени өзүбүздүн ушу жигит кыздар ушул жерде иштейт, өзүбүздүн жигит кыздар айлык алышат. Акчанын эми профилдин акчасы жанагы чет өлкөгө кетсе дагы, мына жерде жасап, монтаждап, бириктирип, курап, анан алып барып коюп берип дегендеги акча жок дегенде өзүдө калат, мына жигит кыздарда калат да турабы. Ушулардын үй бүлөсү багылат, ушулардын салыгы төлөнөт дегендей.
Ошон үчүн мен аябай кубанычтамын. Биз бул жака Туран микрорайонуна чоң кылып Айнек Групп деп завод ачтык атайын. Жалаң пластик, алюминдерди чыгарган, эшик терезелер жасаган бүт баарына. Азыркы учурда Ош шаарыбызда курулуштар өтө көп болгондугуна байланыштуу курулуштун баардыгын тейлөөгө жетишели деп азыркы учурда биздин производственный площадьыбыз, жалпы өндүрүштүк аянтыбыз 3000 квадратный метр. Баардыгы ошонун ичинде жасалат. Пластик айнектер, стеклопакеттер. Азыр бул жакта жаңылык кылып айнектерди сыртынан биздин офистин алдыга окшоштуруп, сыртынан фасадный остекление деп коет, ошондойлорду алюминий профилдерди, термоалюминдерди, холодной алюминдерди баарын киргиздик, пластиктин түрлөрүн. Сиздерде бул жактан бир сыйра көрсөтөлү. Ошонун өзүңүз сапатын, анан жанагы эмнеге көңүл бөлүш керек кардарлар, булардын баалары кандай, анан кимиси кайсынысынан эмнеси менен өзгөчөлөнөт, ошолорду өзүңүз мындай адис катары жакшылап түшүндүрүп айтып берсеңиз, мисалы кардарлар дагы мисалы тандап атканда, мисалы мен муноосун койсом жакшы экен мага, а муноосун койсом деле боло берет экен дегендей бир мындай эме алганга. Бул жактан баштасак, мисалы бизде пластик профилдин түрлөрү бар. Биз производствобузда жалаң гана брусбокс деген российский эң алдыңкы профилдерден болгонун эсептөөгө ошону колдонобуз. Бул 3 камерадан баштап 6 камерага чейин. Камера деп эмнени эсептеп атасыз азыр? Камера деп монтажная ширина деп коет, сыртынан ичине караган көрүнгөнү. Ошонусу мисалы 1, 2, 3 камера бул болсо 6 камера болуп бул эсептелинет. Мына жерде кичинекей эмелер бөлүкчөлөр. Бул үйдөгү жылуулукту сактаганга, шумду киргизбегенге ошолорго жардам берет. Ошонун ичинде сиздер каалаган түстө мисалы ак болот, ичи ак, сырты түстүү, же болбосо мисалы мондай дуб монумент, светлый дуб деген түстөр бар. Өзү каалаган эмелерди коюп беребиз. Азыр мисалы бул жерде баардык образцтер коебуз. Бул мисалы сырты коричневый, ичи ак профилден жасалган айнектер. Ошондой эле положениялары, фурнитуралардын түрлөрү бүт баардыгыны клиенттин ыңгайлуулугуна карап коюп беребиз. Ошондой эле бизде бул жакта алюминий профилдер бар. Алюминий профилдер. Алюминий профилдер бар. Булар холодный серия, теплый серия 64-түнчү, андан кийин теплый серия 74-түнчү болуп бөлүнөт буларчы. Булардын эмнесинен өзгөчөлүк десек, холодный серия бул внутренний эки жагы бирдей болгон температура болгон помещенияларга койсок болот. Мисалы комнатанын ичин бөлгөнгө, же болбосо перегородкалар бөлгөнгө. Теплый серия болсо бул сырткынкы жак менен ичкинки жактын ортосуна жылуулукту сактап, кармап бергенге бөлсөк болот. Булар дагы камера болуп бөлүнөт? Булар камера болуп, серия болуп бөлүнөт булар. Мисалы бул 45 серия, мисалы алюминий, 64 серия теплый серия, ортосунда полиамидный терморазрыв менен болот бул атайын. Бул 74 серия болсо, бул 74 мм болуп, бул жерде полиамиди чоң болот. 34 мм болуп. Ошондой эле, жана айткан фасадный остекление деген, могул фасадный остекление болуп эсептелет. Бул жана чоң объекттерди, зданияларды, сыртыны жалаң айнектен болгон зданияларды ушул остекление менен кылсак болот. Булар да чапталат экен да? Буларды сыртынан айнекти, мисалы фасадта айнек сырт жагынан коюлат. Пластик айнек же болбосо термоалюминдерде болсо булар жалаң ич жагынан коюлат да. Бул сыйрылып түшүп калбайбы? Бул жок, бул же мына жактан сыртынан да катырылат. Бүт эмелери катырылып, муну скелетин чыгарып койгонбуз, атайын кесип, мындай ушундай ичинин структурасын көрсөтүү максатында баардык нерселерди көрсөткөнбүз. Мунун сыртынан крышкасы кетип, жабылып коюлат полный. Бааларын азыр айтасызбы же бааларын өзү адам келгенде ошого өзүңүздөр мындай бааларыны жалпысынан айтып койсок, эмелер пластик айнектер $65 башталат. Чарчы метр. Квадратный метри $65 башталат. Түсү эмесине карап өзгөрөт. Мисалы $120 чейин барышы мүмкүн бөлүнүштөргө карап. Алюминдер болсо, булар дагы $55 башталып, mesela эң арзан холодный сериялары, теплый сериялар $100 башталып, $120, муналар $150, $160, фасадный остекление $160, $150. Тандаган айнек комплектациясыга жараша өзгөрүп турат булар. Булар ошондо мына жерде жасап бергендеги эле баабы же алып барып орнотуп бергендеги баабы? Ош шаары ичи алып барып орнотуп берүү ичинде болот ушунун. Баардыгыны ушунун эмесинде кылып беребиз. Ушул баанын ичинде болот. Ушул баанын ичинде. Анан региондорго чыксак, аларга өзүнчө мисалы биздин эмелерди, расходторду эсептеп беребиз, ушунча деп айтабыз. Эми алар көп болбойт. Мисалы жалла аткарып бүт бар ченеп алып барып коюп бергенде 5000 сом алабыз. Анда жол кире гана эсептелет. Жол кире гана бир эле барып келген соляркалар ошол эле эсептелип эле ошолор кошулат. Бул жакта эшиктери мисалы ошол эле алюминдердин.
алюминдин термоалюмин азыркы мурда бронь эшик деп коюлчу эле. Азыркы термоалюминдер булар жылуулукту сактайт. Витке эстетикага бурулат будачы. Жабылыштары сонун болот булардан. Анан кызмат кылуу мөөнөтү да көбүрөөк. Кызмат кылуу мөөнөтү көбүрөөк. Ошондо канча болот эми буларды коем жалпы бир? Биз Айнек Групп компаниясы баардык продукциябызга 5 жыл кепилдик беребиз. Ачылып, жабылып, бүт баары иштеп беришине 5 жыл кепилдик беребиз. Стекло пакеттин ортосу терлеп кетпейт, башка дегенге 5 жылдык кепилдик берип, жасап апарып коюп беребиз баардыгына. Алюминге дагы? Алюминге дагы, пластикке дагы. Анан бул дагы бул 74-сериянын эшиги. Бул оорураак болот экен. Бул оорураак болот. Салмактуураак болот. Эми сиздерге бул жактан айнекти жасалуу эмелер боюнча бир сыйра түшүндүрүп койсом, биз монтаж кылган өзгөчөлүктөрү кандай, эмне кылып коюп беребиз дегендери боюнча. Бул Brusbox 60-серия 2 жактан коричневый болгон профиль. Ичине подоконникти коебуз. Подоконник ошол баягы сиз айтып аткан мына жакта атаган баалардын ичине киреби? Ичине кирет, ар кандай өзгөрүп, бул дагы 63 доллардан башталат, кээ биринде подоконник кирет мисалы. Заказ бергенине карап биз эстеп беребиз. Негизи кирет, подоконник коюп бер десе коюп беребиз да, ичинечи. Анан дагы коюп бергенде дагы бир эме бар экен, жанагы. Азыр мисалы мынау пенамен коесуздар да. Ооба. Пенаны койгондон кийин бул күнгө күйүп, жана укаланып баштайт экен да, ошол жерден эме болот экен. Кээ бирлери бар экен, биз ошону мындай сыртын, сиздерде да бар окшойт, мындай эме менен эмне коюп, герметичный. Парапроницаемый герметик болот, акриловый, ошону менен жаап беребиз. Ошол бул айнекти коебуз дайыма биз. Сыртынан пена, азыр бизде эми ар кандай шарт болот. Кээ бирлер 1 жылдан кийин айнегин сыртын отделка кылып баштайт, фасад жагына, кээ бирлер сразу кылат. Эми биз алга кылбаш үчүн бул парапроницаемый герметти сүйкөбүз, пена күйбөйт, ошонусун кармап берет. То есть мынау азыр коюлгандагы сапатын жоготпой туруп берет да, мынау эмени. Пена ошол мынау не деп коет, мынау герметикти сүккөндөн кийин. Ооба. Анан бүт баардык слив системалары, дренаж системалары бүт баардыгы тешилет. Ичине болсо өзүнүн металлдары салынат баардыгы. Өзүнүн заводской каталогдо берилген металлдар болот. Мисалы 20, баягы 35-20 мм металлдар салынат бул профилге. Анан дагы бир суроо да. Көбүнчө айтып коюшат да, сизге жанагы айткан менен, бирок иш жүзүндө мындан арзанды коюп коюшат дегенге окшогон мындай темирлердичи. Ооба, ошол эмелер бар. Көбү салбай коет. Салбай да коет. Салбай деле коет, жукасын салып коет. Же ал эми компаниянын абири өзүгө карап эме болот. Биздин компанияда дайыма салынат. Өзү кандай сүйлөшүлгөн болсо ошол боюнча салынып берилет бүт баардыгы. Анан бул жерде мисалы бизде жасалганда бул жерде 0 шов деп коет, мынунчу. Билинер-билинбес шов болот могу жерде пайка кылганда. Ошонусу айырмасы ошондо биздики. Анан дайыма установка кылганда биз подставочный профиль деп коет могуну. Айнектин астына подоконникти ошону киргизип коебуз. Көбүнчө подоконникти коюштуруп, үстүнө айнекти коюп коюшат. Анан айнек менен подоконниктин ортосунда бул да пластик деформация кичине 1 мм жетпеген деформация болсо, мындасынан шамал кирип көбүнчө ошонун аркасынан шамал кирип үйлөр муздайт да. Ошондо азыр муну шамал кирүү мүмкүнчүлүгүн максималдуу максималдуу бул жерде защёлкасы болот, кийин уплотнитель резинасы болот, кийин бул жакта дагы защёлка болуп туруп, анан подоконник коюлат да. Анан кошумча кызмат катары биз сыртына отлив да коюп беребиз клиенттердин талабына жараша, ошонун баарына. Анан бизде мисалы ручкаларда могул 70 сом турган ручка, алюминий ручка. Биздин эмелерде айнектерге баардыгы мондай ручкалар коет. Булар 300 сомдон турат бир уштугу. Айырмасыны мисалы бул кичинерээк, бул чоңураак, кармап көзүңүз көрсөң салма. Ооба. Көбүрөөк кызмат кылат эми. Бул вид дагы жакшы болот, иштештери жакшы, жеңил иштейт. Ошондой механизмдин баардыгын кымбаттарын иштеткенибиз үчүн жакшы көрсөткүч көрүнөт. Анан эме да мен ушул жерден айтсам болот да жанагы. Эми сиздер жанагы бүгүн бар, эртең жок, кээ бир мындай гаражда жасаган адамдар деле бар да. Ага караганда сиздер эми заводсуздар. Анан эгерде айтып атасыз жанагы 5 жыл кепилдик деп, же 5 жылдын ичинде, же 5 жылдан кийин үйдү бузуп калганда, же бирдеме болуп, мына сынып калганда, же бир нерсе болуп ачылса, мынау нерсеси жок болуп, же болбосо баягы сиздер көрсөткөндөгүдөй нерсе коюлбай кала турган болсо, анда кандай десем, сиздердин дарегиңиздер турат. Келип арызданып, кайрадан сиздерден талап кылып, кетүү мүмкүнчүлүктөрү бар да. Ошон үчүн
Ошон үчүн жанагы мындай бүгүн бар эртең жок адам болбогон үчүн сиздерге ишенимди Клиентке дайыма биз кепилдик баракчасын беребиз. Ал жерде биздин данныйлар, биздин бүт фирманын данныйлары бүт бардыгы болот. Буюрса ал жөнүндө маселе болбойт. Демек толук ишенсек болот. Ооба, толук ишенсеңиздер болот. Эми бул жерде эменин айнек болот, пластик профиль, алюминий профиль болот. Анан мунун ичине эң көп кеткен, мисалы, общий аянттын 80%-ны айнек элейт негизи. Ошонун түрлөрүн көрсөтөлү сиздерге бул жакка өтүп туруп. Эшикте да көрдүңүздөр айнектин түрлөрүнү. Ар кандай түстөгү, ар кандай калыңдыктагы айнектер бар. Ошол эле айнектердин бул кичине витринасы офистин ичинде көрсөтүлгөн. Сиздер каалаган түстө, каалаган калыңдыктагы айнектерди коюп берсек болот. Азыр эми жаңылык катары азыр мультифункциональный стекло деген айнек чыккан. Ал үйдөгү жылуулукту эшикке чыгарып жибербей, ысыкты, эчтеги ысыкты ичкере киргизбей, ультрафиолет нурунун кирүүн азайтып, ана бизден шторка, килемдер оңуп кетип атпайбы? Ошонун алдын ала турган айнектер чыккан азыр. Мисалы, могул айнек, могул мультифункциональный айнек, могул простой айнек. Экөөнүнө колуңузду коюп, айырмасын көрсөңүз, мындан ысык өтөт, мындан ысык өтпөйт да. Ооба. Мына ысык атат. Мына өтпөйт экен. Ооба. Ушул эле көрсөткүч менен үйдөгү жылуулук эшикке чыкпайт. Бул да чыгат. Буда болсо ичи ысык кирбейт дагы, жайдагы ысык. Булда дагы кирет, мындай кирет ысыкчы. Ошондой айырмачылыктары бар. Ошондой. Булар деле ошондой да? Ооба, булар деле мисалы бул эми мультифункционалдуу айнектин бир эле түсү эмес, бул жөнөкөй түсү, бул коричневый түсү, бул көк түсү. Ошолордон да коюп берсек болот. Ошондой кылып көрсөтөт. Анан кааласа башка түстүү дагы айнектер бул жакта көп. Аларды көрсө болот. Аны эми баягы үйдө салып аткан адам өзүнүн дизайнер менен кеңешип, кайсыңысы десе кайсы айнектен болсо ошого ылайыкташтырып эме кылат. Жүрүңүз эми биз цехти кирип көрөлү. Анан айта кетчү нерсе, бул жакта подоконниктер да бар. Ошол эле Бурзокс фирмасынын подоконниктерин коюп беребиз. Каалаган түстө, каалаган ар ким дубалар кандай болот, ошого карап размерин ченеп алып барып коюп беребиз. Бул азыр көбүнчө пластик экен, Ооба, пластик жерде. Мисалы, алюминден терезе койдурган болсо, анын подоконниги ушул текчеси. Ал дагы алюминден болобу же алда жок, ал пластиктен коюлат. Алюминий подоконниктер болгондо байланыштуу пластиктен коюп беребиз аларды. Буларчы? Булар Данке деген фирма, немецкий фирманын подоконниктери, премиум класстагы подоконниктер, клиентке сунуштап, буну да көрсөтүп болсо, бул подоконниктерди коюп берүүгө биз ошого каталогун алып келип койгонбуз. Эми бул жакта цехти көрөлү. Жалпысынан Айнек Групп компаниясында 40тан ашык адам иштейт. Бул жерде бардыгы официально, бүт бардыгы так көрсөтүлгөн. Бул жакта баштасак, бул биздин общий пластик, алюминий чыгаруучу цехибиз. Биякта алюминдер чыгат, мындай. Алюминдер да бүт бардыгы технологиясы боюнча кандай болсо ошондой болуп жасалат. Мисалы, көбүнчө эме болуп калат да, шофторду карашат да. Алюминдердин шофтору мондо минимальный шоф болот, буларда почти шофтор билинбей, мындай. Сону кылып, бизде иштеп жаткан усталар дагы 10 жыл, 15 жылдан көп болгон тажрыйбалар бар, алюминий пластик жасаган усталар иштетебиз. Ошол. Бул термоалюминдер жасалуу процесстер ушул жерде болуп атат. Бул жакта резиналар салынат. Резиналар дагы бардыгы сапаттуу салынат. Бул резина эң суукту киргизбеген ушул нерсе да. Бул резина болбосо суукта кирет. Бул резиналар качественный. Бул баягы күнгө кургап, анан ичинен микротрещина пайда болуп, жанагындай, кандай десем, бузулуп кетүү мүмкүнчүлүгү канча жылдык эми? Булар заводдор бизде бергенде 20 жылдан көпкө служба кылат деп берет буларда. Бул азыр 5 жылдан бери коюп келе жатабыз, жалоп жок. Кийин мисалы бир макул ошол 10 жыл өтсүн, 20 жыл өтсүн, муун алмасын дейли. Анан мисалы атасы салып берген үйдө баласы жашап атат, анан бир күн ушинтип мындай шамал киргенин байкап калды дейли. Ошондой болгон учурда айнекти чыгарбастан туруп эле ушунун резинасын алмаштырып койсо болобу? Резинаны алмаштырып койсо болот. Ал азыр айтып кеткениңиздей, биз 5 жылдык кепилдик беребиз да эмелерге, айнектерге. Мультифункциональный стеклого 60 жыл гарантия берет заводдор. Брузбокс өзүнүн пластик профилине 60 жыл гарантия берет. Ал 5 жылдан кийин бүтүп калат деген сөз жок да. Мисалы, долговечный нерселерге болот бүт бардыгы. Эми бул жакка өтөлү, бул жакта пластик профилдер кетет. Ушинтип эки баштуу пилалар менен кесилет пластиктер бардыгы. Эми темирлер жөнүндө маалымат берип кетсем,
биз дайыма пластик жасалганда кабыргасы темир мунунчу. Деформация болгон, башканы кармаган бардыгы темир. Брусбокска дайыма өзүнүн темирлерин салабыз. Бул жака плотный түшөт. Эч эме болбойт. Башка пластик цехтер мисалы кээ бир салат, салбагандар деле бар жок эмес. Мисалы жөнөкөй арзаныраак темирлер салат, мунун ичинде айланып жүрөт да мисалычы. Ушундайлар салып койгондар да көп кездешет. Биз болсо дайыма өзүнүн заводдон келген темирлери бүт баарын өзүнүн каталогу боюнча жасап беребиз. Азыр бияктан кесилгенден кийин бизде темирлери кишинин факторун азайткан автоматтык түрдө шуруп өткөзүүчү станок алганбыз атайын, 2 баштуу автоматизацияланган. Бул процессти бат кылат жана так кылат. Мисалы биз бул жерде 20-22 сантиметрге чейин шуруп беребиз. Ошондо жана пластик менен эмени бириктирет экен да, ичиндеги металл. Пластик менен металлды бириктирип, бат жана так кылып берет да муну. Андан кийин бул жактан армировкадан профилдердин ичине баардыгы темирлер салынатына көрүп аткандай эле шуруптар 20 сантиметрден ашык, 20-22 сантиметр ашык эмес алыстыкта катырылат баардыгы. Бул профилди канчалык көп катырсаң, ошончолук бышыктыгын кармап берет. Бул жактан профилдер чыккандан кийин пайка станокко өтөт, жабыштырып берет бул. Жана нулевой шов деген шов мол. Бул жерде билинбей калат эмесичи, жана шовтору. Мына бул жерде 0,5 мм жетпеген шов турат бул жердечи. Муну замазка менен жаап, атайын карандаш болот, муну жаап койчу. Ошондой менен жаап беребиз. Бул көбүнчө 2 мм, 3 мм шов менен жасап койгондор көп көйөсө да. Андан кийин бул жакта өзүнүн эмелер коюлат, баягы бөлүнгөн мондай бөлүнө турган импостор коюлат бул жакачы. Ар кандай клиенттердин бөлүнгөнүн кандай тандаса, ошондой формада бөлүп салып беребиз да. Бул процесстер бүткөндөн кийин биякта фурнитурасы жасалат. Фурнитурасы жасалып, бүт механизмдери коюлат. Бул жакта эң көп иштеген механизмдер ушул да. Ушулар эме болуп тур, булар так өлчөнүп, бүт бардыгы стандартта кесилип, текшерилип, бул жактан коюлуп чыгат. Анан жанагы резина деп атпайсызбы? Резиналар мисалы биз атайын заводдон өзүнчө алып келип салабыз. Себеби өзүбүз кепилдик бере ала турган, көпкө туруштук бере ала турган заводдон кепилдиги бар резиналарды гана салабыз. Профилдин өзүнө келген резиналар, биз профилдер атайын Россиядан резинасы жок заказ берип, өзүнчө резина салып, анан жасап чыгарабыз да бул жактанчы. Ошондо мондо рулон менен келет экен да бул. Булар рулондор менен келет. Бул келгенде мунун өзүнүн баягы кайсы бир заводдун же артыкчылыктыр өзүнүн репутациясы бар заводдун өндүрүшүнүн эмеси келет да бул. Буга өзүнүн лицензиясы болот. Лицензиялары сөзсүз бүт гарантиялар бергендер менен иштешебиз да. Андан кийин бул жакта бүт рамкалар даярдалып, бул жака чыгат. Мисалы, могулар даяр болгон рамкалар. Бардыгы установкага алып барып коюп бергенге даяр болгон рамкалар. Жана айтып кеткенде, торлор дагы бар. Клиенттин талабыга жараша торлорду заказ кылса, торлорду дагы коюп беребиз алып барып турупчу. Мына жана ичинен көргөндөй эле жанагы айнектердин ичинен сыртынан көрүнүшү могул. Сыртынан көрүнүшү, бул сырты ак болду, мунун сырты коричневый түстө болду. Бул азыркы эң заманбап популяр болуп калган антрацит цвети. Бул термоалюмин 64-серия, бул термоалюмин 74-серия. Бул жакта болсо биздин стеклопакеттерибиз жасалат. Стеклопакет дегенде 2 айнекти алып, кесип, туура так размерде кесип жасап беребиз бул жакта. Азыр бул жакта бул итальянский станок, автоматизированный робот станок. Өзү айнекти алат, өзү кесет. Бул жактан чыгарып берет, сындырат. Сындырып алып алабыз. Мынакей азыр бул станок. Азыр кесүү процессин көрө алабыз. Муну менен биз күнүнө бул жерде азыр 400 квадратный метрге жакын стеклопакет чыгат. Бул деген сөз бир подъездүү, 3 блоктуу бир домдун айнегин 2 күндө бүтүрөбүз деген сөз да бул жердечи. 2 күндө жасап чыгарып беребиз. Могу станок
автоматтык түрдө өзү барып алмаз менен кесип размерлерди так компьютерден берилет, буга задание ошону менен кесип чыгарып берет. Буга колдо кесип, анан тура эмес кесип алып. Ошол бүт катачылыктарды алдын алуу үчүн көбүнчө бул жерде станокто иштетебиз. Бул Bottero деген италияныкы, эң популярный дүйнөдө ошол станок кесилет. Андан кийин бул жакта бул айнектер кесилип чыккандан кийин бул жакта мойка станогуна салынат. Бул жакта Айнектер жуулуп анан салынабы? бул жакта кесилет айнектер биринчи, андан кийин алар бардыгы алынат. Алынып бул жака коюлуп, тизилип бир сыйра. Андан кийин бул жака мойкага айнек салынып, жактан жуулуп чыгат. Мына азыр жуулуп, арчылып, таптаза болуп чыкканы. Таптаза болуп чыкканы бул ошол. Ошол эле маалда бир убакта бул спейсер деп коет. Анда турецкий эң сапаттууларын иштетебиз. Биз да кепилдик бергендегидей болгудай. Ооба, алюминдери. Булардын калың, ичине порошоктору салынат. Айнектин эң эле надиктери ушу терлеп кетип эле, ичинде буу болуп эле ошол. Булар порошоктору салынып бардыгы бүт кымбат, жакшы технологиялар иштетилип, жасалып чыгат жакшы болуп. Анан бул жакта мойкадан чыккандан кийин атайын пресс аппаратынын жардамында могул первичный герметизация дейт, бутил. Ошону жабыштырып, бул жактан 2 кабат айнекти чыгарып беребиз. Мына 2 кабат айнек уже жуулуп чыкты. Монун ортосунда кирлер жок, мисалычы. Бул жакта монтип атайын герметизация станогубуз бар. Двухкомпонентный герметик. Бул герметикти колдо аралаштырбай атайын станок менен аралашып, 2 компоненттүү кылып чыгарып герметиктер берет. Ошондон даяр айнектер бул жака чыгат. Бул жакта даяр айнектер бул жака чыгат. Муну бүт бардыгын бөлүштүрүп, кайсы заказга карап бөлүштүрүп туруп, анан доставкага чыгарып жиберебиз. Бул жакта жалаң бүт айнектер, бул жакта тизилген айнекти түрлөрү менен тонировкалар эчте көргөн баардык ассортимент ушунун ичинде, ушул заводдун ичинде. Ушул жерден баягы кардардын талабына жараша кайсыл айнекти тандаса, ошого жараша бул жактан алып, кесип сала беришет. Ооба, ошондой болот. Сонун экен, аянтаңар чоң экен, анан ичи кенен экен. Эң негизгиси баягы жумушчулар үчүн өтө ысык эмес, суук эмес. Помещение атайын сэндвич панели менен утепленный вариантта турганбыз бул жерде. Жакшы экен. Бийиктиги да жакшы экен, ичиндеги шарт да жакшы экен. Мыналар эмне мына актар? Булар сэндвич панель деп коет. Булар өзүңөр эле. Жана пластик эшик же болбосо айнектердин глухой көрүнбөсүн эч нерсе жылуу болсун дегендерге бул 2 кабат болот. Бул да 2 кабат айнектин ордуна түшөт. Ошонун ордуна жылуу болгон утепленный моочи пеноплекске окшош материал. Ошону менен чыгып кетет да. То есть бул айнектин ордуна айнек формасындагы дубал экен да? Дубал, ошондой кылып болсо болот, ооба. Мындан жарык өтпөйт. Жылуулукту кармайт, ошондой материал атайын. Туугандар, өзүңүздөр көрдүңүздөр эми. Анан бар бир завод деген завод. Мисалы биз бардыгыбыз мисалы машина алганда деле заводской краска экен дейбиз. Заводдон чыккан бойдон экен дейбиз. Анан миң мыкты деген уста кылганда деле, аны аткарганда деле. Мына жагы туура эмес болуптур, ал баары устанын колу тийиптир. Демек оңдолуп чыгыптыр, демек урулган экен, кагылган экен дегенге окшогон сөздү айтканга мажбур болобуз. Ошол сыяктуу эле завод баары бир завод. Ал заводдо стандарт бар, туурабы? Анан заводдун өзүнүн мындай бир талаптары бар, эрежелери бар. Анын ошол эрежелерди так аткара турган адамдын колу эмес, кадимки робот. Бул нары тартып, же маанайы жок болуп калып, шашып жаса бербейт. Же маанайы жок болуп калып, кайсы бир жерин кылбай таштап кетип калбайт. Завод бул завод. Ал робот, ал жаман адамдыкын деле, жакшы адамдыкын деле, жаман кардардыкын деле, жакшы кардардыкын деле бирдей кылып калыс чыгарып берет. Туурабы? Эми ушул жагынан алганда баары заводко көбүрөөк ишеним болуш керек. Анан ошого жараша балким баасынан башкалардан айырма болушу мүмкүн. Заводдун дагы бир жакшы жерин айткым келет. Завод бул көчүп кетпейт. Завод деген мисалы мына өзүнүн бренди болот. Айнек групп деп. Анан ошол атка, ошол Айнек групп деген атка жанагы шек келтирип албаш үчүн, көлөкө түшүрүп албаш үчүн андагы кызматкерлер, айрыкча анын кожоюндары
максималдуу түрдө контролду, көзөмөлдүү кызматкерлердин ишин көзөмөлдүү, сапатын жакшыртууну алар камсыздашат. Себеби мындай алганда бренд үчүн күрөш, брендтин таанымалдуулугу үчүн, ага болгон элдин ишеними үчүн күрөш дайыма жүрүп турат. Ошол жагынан алганда мен мисалы көчөдө гараждын ичинде бир жерде жасаган, арзан жасаган адамга караганда мен ушул кадимкидей дареги бар. Келип мисалы мына жерге келип эгерде бир кемчилиги болсо айтсаң кабыл алына турган, кепилдикти бере турган, кийин ошол кепилдикти дооласаң, ушундай эле кечирип коесуз анда деп туруп кайрадан келип жасап бере турган. Мындай дареги бар адамдар менен ошондой бир мекемелер менен иштешкенди мен туура деп ойлойм да. Мисалы көчөдөн бензин куйсаң, мисалы жанагы бир баклажка саткандан, ага барып не дейсиң эртең бар. Барсаң барчынары мен каяктан билейин деп коет да, мисалы машинаң бузулуп калса. А эгерде заправкага барсаң, жанагы чегиңди көрсөтсөң, ушундай эле чындап эле кечээ сен саат кечки саат мисалы 6-да бензин куюп кеттиң эле, эртең менен бузулуп калды. Анда мен оңдоп берейин деп баягы бечаралар жанагы компенсациясын төлөп берет, оңдоп беришет, күнөөсүн мойнуна алат дегендей. Ошон үчүн мен мындай дареги бар, ушундай бир заводдор менен, стандарт менен иштеген адамдар менен, ушундай мекемелер менен иштешкенди туура деп ойлойм. Ошол эми силерге эми негизинен биринчиден ыраазычылык, анткени эми ушунча адамды иш менен камсыз кылып, Кыргызстанда мындай бир салык төлөп, баягы кээ бир кишилерге окшоп, мисалы Өзбекстанга же башка жака көчүп чыгып кетпей, ушул жерде иштеп атканыңарга мен ыраазычылык айткым келет. Анткени силер бул жерде салык төлөп атасыңар, ушунча адамды мисалы 40 адам деп атасыз, демек сиз 40 үй бүлөнү багып атасыз бул жерде. Андан сырткары салык төлөнүп атат дегендей. Ошол, бар болуңуздар, сиздерге чоң ийгилик. Сиздерге да рахмат. Эл түшүнөт деп ойлойм эми, эл өзүбүздүн завод экен, өзүбүздөн алалы, дареги ушул жерде экен, ата Айнек групп экен, Айнек групп деп мындай доолап келгенге, сурап келгенге, мактап келгенге дайыма дареги бар жер жакшы деп ойлойм да. Ошол эми эл дагы түшүнөт деп ойлойм эми, силер дагы. Макул, чоң рахмат, ийгилик болсун. Рахмат сиздерге да. Мен сиздер үчүн мен сүйүнүп атам, сыймыктанып атам. Анткени Кыргызстандын өзүндө ушундай өндүрүш болуш керек. Ал өндүрүш биздин мындай бакубаттуулугубуздун бир белгиси болот. Эми дайым эле мамлекеттин күчүн жокко чыгарбаш керек, мамлекеттин эмгегин. Бирок негизинен элди мамлекетке караганда ишкерлер көбүрөөк багат да. Ишкерлер кадимкидей элди багат. Кадимкидей бирден экиден адамды кадимкидей багат, салыкты төлөйт дегендейчи. Ошол салык төлөөчүлөр бар болсун. Ийгилик, макул.